Дүйнөдөгү эң бактылуу балдар кайсыл өлкөдө жашайт? Нидерландыктардын айтымында балалуу болуу менен карьера курууну бирге алып жүрүү өтө деле чоң маселе эмес. Көрсө, баары эртең мененки чогуу тамактануудан башталат экен. Бул коом үй бүлөлүк турмушка чоң маани берет. Алар балдары менен көп сүйлөшүп, чогуу убакыт өткөрүп, аны өтө баалуу нерсе катары сыпатташат. Нидерландыктар мектептин алдында балдары менен чогуу тамактанып, сүйлөшүп, балдарын мектепке, айтылган күнгө даярдайт. Жаштарга таттуу берүү туура тамактанууга жатпайт. Ошентсе да өлкөдө кошумча салмагы бар балдардын саны өтө төмөн. Бул көрсөткүч балдардын мектепке велосипед тээп барганы менен дагы байланыштуу. Велосипед жана унаа жолдор өзүнчө болгондуктан Нидерландык ата-энелер балдарын сарсанаа болбостон мектепке велосипед менен жөнөтүшөт. Ошондой эле Нидерландык жаш окуучуларга үй тапшырма берилбейт. Ал эми экзамен тапшыруу жогорку класстарда гана башталат. Эгер кандайдыр бир басым болбосо, балдар мектепке көңүлдүү жөнөйт. Бул алардын кийинки жашоосунда да таасир этет. Чынында ЮНИСЕФ жүргүзгөн изилдөөдө Нидерландык балдар жогорку окуу жайга көбүрөөк барарын дагы аныкташкан. Нидерландда мектептердин дарбазасынын жанында көптөгөн аталарды дагы байкаса болот. Өкмөт үй бүлөдө балдарды бирдей тең кароо үчүн эркектерге дагы шарт түзүп, иштен бошотууга мыйзамдарды кабыл алган. Бул өлкөдө балдар өз оюн так айтууга үйрөнүп, билимге умтулат. Ал эми ата-энелер балдары чоңойгондон кийин көбүрөөк убактысын өзүнө бөлөт.